Эл аралык илим күнү сыймыктуу, кадырлуу жана жоопкерчиликтүү майрамдардын бири болуп эсептелинет. Ош технологиялык университетинде 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк илим күнүнө карата илимий иш-чара өткөрүлдү. Илимий жыйынга университеттин жалпы жамааты, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын өкүлдөрү, Кыргыз патенттин өкүлдөрү, жаш илимпоздор жана студенттер катышты. Окуу жайдын ректору Жамболот Турсунбаев илим күнү менен жалпы жамаатты куттуктап, илимий иштерине ийгиликтерди каалады. Ал эми технология, инженерия, энергетика жана транспорт тармактарында Кыргызстан сыяктуу чакан мамлекетте илимге салым кошуу дагы баалуу жана оор. Сиздер, урматтуу кесиптештер, эрктүү, эмгекчил инсан, чыныгы интеллигентсиздер. Иш-чаранын алкагында учурдун негизги талабы болгон илимий изилдөөлөр боюнча докладдар окулду. Университеттеги илимий жетишкендиктерге ээ болгон профессордук окутуучулук курамга, жаш илимпоздорго ардак грамоталар тапшырылды. Техника илимдеринин кандидаты, доцент Жусуев Умитали Султанович. Биология илимдеринин кандидаты, доцент Тешебаева Зулумхан Абдыманаповна. Техника илимдеринин доктору, профессор Абидов Абдыкадыр Омарович. Төш белгиси менен кафедра башчысы Маматкасымова Алина Туржановна. Коомдук илимдер кафедрасынын доценти Абдразакова Зарипа Батсаковна. Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты көптөгөн жылдардан бери кыргыз илиминин өнүгүшүнө өз салымдарын кошуп келишет. Техника жана технология багытындагы бир канча илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп, бир эле биздин өлкөнүн өнүгүшүнө эмес, башка чет мамлекеттерде дагы биздин илимий кызматкерлер тарабынан жүргүзүлгөн тажрыйбалар колдонулууда. Негизги нерсени айтып коюшубуз керек. Бүгүн илим күнү, ошондуктан илимге байланыштуу биздин жанагы кандидаттык диссертациясын жактагандарыбызга сыйлык, бир жолку сыйлык акы мында билесиздер 25 000 болгонду. Мына ошого 20 000 кошуп 45 000 болду. Ал эми докторлук диссертациясын жактагандарга мында 50 000 болчу, 30 000 кошулуп, ошол 80 000 болду. Сентябрь айынан ишке кирди, эми бул чек эмес. Муну биз жон теризм менен сезип атабыз. Доктордук диссертацияларды жактагандарга, кандидаттык жактагандарга берилүүчү бир жолдук материалдык сыйлыктын сүйлөөнүн көлөмү жогорулады бүгүн ректор айтты токтулуктар. Скопус базасында макаласы жарыяланган окумуштууларды алга сүрүү, шыктандыруу максатында бир жолку берүүчү сыйлыктарды былтыр алдык барыбыз, быйыл дагы ошону алабыз деп аябай ошонун үстүнөн аракет кылып атабыз. Бул ошол эл аралык илимий базаларга макалаларды, монографияларды, илимий изилдөөлөрдү чыгаруу университеттин да рейтингин көтөрөт. Илимпоздун дүйнөлүк коомчулуктагы рейтинги менен катар университеттикин дагы көтөрөт да. Ушул үчүн университет болгон аракетин жумшап атат. Бул университеттин азыр биз жакында эле аракет кылып белсенип аткан КС рейтингиндеги эмесин ордун камсыздап берет. Анан илимпоздундагы дүйнөлүк илим коомчулугунда ордундай бекемдейт да, башкартайт. Ош технологиялык университети азыркы учурда эл аралык деңгээлдеги бир топ илимий долбоорлордун катышуучусу катары дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттеринде өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Өтө азыркы мезгилде Кыргызстандагы актуалдуу көйгөйлөргө арналган долбоорлор, бул өзүңөр байкап турасыңар, акыркы мезгилде ар түрдүү жер титирөөлөр жана башка бир табигый мындай бир түрдүү кырдаалдар түзүлүп атат. Ошондо мисалы фундамент изилдөө, фундамент кандай сапатта болуш керек, анан курулуш жаатындагы долбоорубуз бар. Андан тышкары болсо мисалы баягы бронежилеттердин түрлөрүн, ар түрдүү композит материалдарды пайдаланып, ушу биздин коргоо министрлигине дагы мисалы абдан бир кызыктуу болот деп ойлоймун. Ушу бронежилеттердин түрлөрүн азыр изилдеп атышат. Андан тышкары дагы өзүңүздөр байкасаңыздар болот, азыркы мезгилде мына климаттын өзгөрүүсү менен биздин Ош шаарында, Ош шаарында деги эле Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жашыл дарактардын өсүмдүктөргө, айыл чарба өсүмдүктөрүнө түрдүү зыянкечтер зыян тийгизип атат. Ошол зыянкечтер менен кечтерге каршы биологиялык препараттарды пайдалануу жолу менен ошол биологиялык препараттарга арналган илимий долбоорубуз бар. Илим күнүнө арналган иш-чара Оштунун маданий эстетикалык борбору тарабынан даярдалган концерттик программа менен коштолду.